Partiyasınız. Ne olmak için? Men партияда бир топ адамдар менен ошол ичинде оппозициялык маанайдагы кандидаттар, депутаттар менен жолуккам. Бул дагы бир электорасантты күтүп аткан. Сөздөн эле бир топ маскача атлетическое сложение адамдар келишти. Кийинчерээк көрдүк, 70 адам экен. Делбел эмнеге тынчтыкты бузуп атасыңар? Эмнеге Бышкан алдында митинг өткөрүп атасыңар деп. Мен сураганча болбой элем, ургалап жүрүштү. Анан жүрөшкө чыгып сүйлөшөбүз деп, автобусга салып, белгисиз тарапка алып кетебиз, ошоктон разборко алабыз деп. Аракет кылышты. Анан алардын эмеси ушул эмне үчүн шайлоо бүттү, аны моюнга алгыла, силер жеңилиңер, биз уттук, жаңы күчтөр жаштар, силер бизге орун кошотуңар дейт. Эмне үчүн эл Бышкандын алдына чыгат? Эми чыгат, окугу. Силердин кандай окуңар бар? Жеке менчик. Жерге кирип адамдарды коркутканга. Дедим мен аны алдында сөз болгон жок. Жукулашып отуруп сүйлөштүк да. Анан главарь качып кетти. Адамдар келип калган. Эми уруп күч көргөзүп аткан экөөчө эле болду. Экөөчө болду. Эми калгандары мындай топурап жүргөн адамдар, эми алар ушинтип эле туруп калышты, байке болду депчи. Анткени алар ошо милиция келип калды деп ойлошупту. Бирок жакын жерде милицияда турган алардын бирөөсү басып келген жок. Мен ушуну баса белгиледим. Бирөөсү басып келген. Атайын кирип, чакырып, 15 мүнөттөн кийин гана келишти. Бул саясий террор. Саясий мотив менен адамга кол салып, урдап кеткенге аракет кылышты. Эгерде алар урдап кетип, адырга тоого чыксак, эмне болот эле анын жыйынтыгын айтыш кыйын. Мына бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын инструменттери ушундай. Президенти коркутту, ГКНБси коркутту. Алардын телевиденияларын чыгып алып, оппоненттерин өлтүрүш керек, асыш керек, ачыш керек, өрттөш керек деп чакырышты. Аларды кояй деп иш козгогондун ордуна алар кызматтан кызматка көтөрүлүштү. Мынакей азыр алар келишип, саясий оппоненттерди издеп жүрүп табышып, менин бул жерге келеримди эч ким деле билген эмес. Демек, атайын кызматка кимдир бирөөлөр аларды ушул жака отурат этишти. Мына ушул жака мындай келишти. Мен жана да айттым, президент Садыр Жапаровду экинчи жолу уят кылышты. Биринчи Борбордук шайлоо комиссиясы уят кылса, экинчиси мына шайлоонун жыйынтыгын Борбордук шайлоо комиссиясы чыга элек. Президент өзү суранып атат, чыксын деп. Жок, булар шайлоо бүттү, силер эмне үчүн нааразы болосуңар? Ушуну мындай моюнга алышыңар керек. Биздин заман келди деп айтып жатышат. Заказчик деп кимди ойлойсуз? Эми заказчик менен сурадым алардан, силер кимге добуш бердиңер, эмне мынча күйүп атасыңар? Точно менин шайлоочуларым эмес да. Уткан партиялардын шайлоочулары, уткан партиялар биздин партиялар дейт, жаштар дейт, жаңылар дейт. Ушулардын заманы келди дейт. Анан уюшулуп келишти. Автобустар менен келишти. Топурап кетишти. Эми алар коркуттук деди, коркуткан жок. Садыр Жапаровдун авторитетин кетирди. Анын шайлоосуна элдин ишенимин кетирди. Эгерде силер тааныбасаңар, биз уруп сабап жүрүп койсо дагы шайлоонун жыйынтыгын таанытабыз деп жатты. Ушул шайлоонун жыйынтыгы. Эгерде Садыр Жапаров депутациясынын калыбына келтирем десе, анда булар издеп табыш керек.